Этника азыркы казакстандык модада талашсыз эң жаркыраган тренд. Бирок ишенич кыйын. Бир кезде салттуу мурас менен заманбап стиль мода подиумдарында эки башка жүргөн. Бири-бирин алыстан гана байкап, кызыгуу менен карап койгон учурлар болгон. Бирок убакыттын өтүшү менен алардын кереметтүү эстетикалык диалогу баары бир башталды. Бүгүн элестетүү оор. Болгону 30 жыл мурун улуттук кийимдин негизинен атайын учурларды үй бүлөлүк майрамдарда же өзгөчө даталарда гана кийишчү. Ал эми күнүмдүк турмушта этникалык элементтерди көрсөтүүгө көпчүлүгү батына берчү эмес. Болгону эң чечкиндүү, шыктуу адамдар гана мындай кадамга барчу. Люди, например, на улице, они стеснялись в повседневной жизни носить что-то национальное. Көчөдө, мисалы адамдар күнүмдүк жашоодо улуттук нерсе кийүүгө уялышчу. Жана болгону эң креативдүү, тайманбас, прогрессивдүү шоу индустриянын чыгармачыл адамдары гана менин кийимдериме кызыгышты. Ошондо мен ашыкча көзгө урунбаган продукт жаратуу керек деген ойго келдим. Аны билесизби, татымал сыяктуу, акырындап биздин реалдуулукка киргизүү зарыл эле. Жана бул абдан жакшы көрүнүш. Биздин эл салттарын сактап келет. Его нужно, знаете, вот как специи, потихонечку вводить в нашу реальность. И это очень хорошо, что наш народ сохраняет свои традиции. Абал тез өзгөрө баштады. Улуттук мотивдер модадагы трендке айланды. Бул маанилүү маданий бурулуш болчу. Ал улуттук брендтер массалык түрдө өнүгө баштады. Казакстандыктар этникалык элементтердин өздөрүнө ылайыктап, тандай аларынын баасын түшүнө баштагандай болду. Суроо талап өтө жогору болуп, дизайнерлер кайра-кайра улуттук стиль бул музейдеги экспонат эмес, моданын жандуу тили, жергиликтүү эстетика өзгөчө гана эмес, атаандаштыкка жөндөмдүү экенин далилдеп турушту. Ошентип акырындык менен болсо да тарыхый бурулуш жаралды. Буга чейин көбүнчө үй бүлөлүк тойлордон же чоң инелердин сандыктарынан гана табылган улуттук элементтер бүгүн көчөлөргө ишенимдүү чыгып, ал жерде баягыдан бери эле жашап келгендей табигый көрүнөт. Этникалык стиль эми майрамдык гана эмес, күнүмдүк, заманбап, керек болсо тайманбас образга айланды. Аида Кауменова этно багыт боюнча өз жолун тапкан алгачкы дизайнерлердин бири. Кызыгы, ал туура багыттандаганын терең сезген учуру мекенинен алыс, Италияда окуп жүргөн убакыт болгон. И когда я училась там, в городе Урбино, Ал жакта Урбино шаарында окуп жүргөндө бул кереметтүү кичинекей шаар Ренессанс доорунун белгилүү сүрөтчүсү Рафаэл Санчес төрөлгөн жерде мен бир нерсени түшүндүм. Биздин маданий баалуулуктарыбыз, биздин маданият европалык дүйнө сыяктуу эле терең. Эгер Европа өлкөлөрүндө баркыттан тигилген кийимдерди падышалык үй бүлөнүн мүчөлөрү гана кие алышса, биздин казак аялдары, Жибек жолу боюнда жашаган аялдар, дээрлик ар бир аял баркыттан жасалган кийимди кие алган. На шелковом пути, они имели, практически каждая женщина могла себе позволить носить изделия из бархата. Аиданын салттуу мотивдерди заманбап формалар менен кылдат айкалыштыруу боюнча иши дал ушинтип башталган. Анын айтымында жыйынтык спектакльдерде да таң калтырган. Мурда улуттук элементтин тойлордон башка жерде кийүүдөн тартынган адамдар бара-бара өз кийим илгичтерине кемсел, тебетей, казактын оюуларынын түшүрүлгөн футболкалар, номад стилиндеги күрмөлөрдү табигый эле кошуп калышты. Айрыкча жаштар бул эстетиканы өздөрүнүн көчө стилине ылайык жаралгандай кабыл алышты. Ал эркин, жарашыктуу, жүрүм турумуна шайкеш. Молодежь, они классные. Мне так нравится, как они носят тюбетейки, как они надевают футболки с нашими принтами, да? Они делают это. Жаштар сонун, алардын тебетейди кантип кийгени, принттүү футболкаларды канчалык гармониялуу айкалыштырганын көргөндө мен аябай кубанам. Анткени алардын ата-энелери, апалары бул маданиятты жеткирип беришкен. Бул абдан жагымдуу көрүнүш. Анткени мисалы жаш жигит кең джинсы кийип, сонун футболка, башына тебетей кийип алганда абдан стилдүү көрүнөт. Же номад стилиндеги күрмө кийип алышат. Азыр апсайкл абдан модада. Жөнөкөй джинсовка алып, ага ар кандай оймо
түшүрүп саймалашат. Баары абдан кызык, абдан жарашыктуу. Дизайнерлер катары мен үчүн муну көрүү өзгөчө жагымдуу. И туда что-то нашивается, какие-то узоры, да, какие-то нашивки. И все это очень круто выглядит. Мне, например, как дизайнеру, это очень приятно видеть. Алуа Беккожа этно стилдин күйөрманы. Айтымында ал айрыкча чет өлкөдө жүргөндө улуттук элементтерди өзүнүн күнүмдүк стрит стайлына атайын кошот. Сүйүктүү кемсел, аксессуарлар жана башка деталдар. Бул өзүн көрсөтүү ыкмасы, анын жеке иденттүүлүгүн гана баса белгилебестен, кастинг мүдүрлөрдүн да көңүлүн бурат. Анткени этникалуулук бул көчүрүүгө мүмкүн болбогон уникалдуу визуалдык код. Алуа көп жылдан бери европалык подиумдарда иштеп келе жаткан эл аралык профессионал модель. Ал Chanel Beauty, Givenchy Beauty жана башка дүйнөлүк белгилүү брендтер менен кызматташат. Мен өзімді былай Парижде көп жұмыс істеп жүргеннен кейін 13 жыл болды. Мен модельдик индустрияда 10 жылдан бери иштейм. Парижде көп жумуш кылдым. Өзүмдү Казакстандын элчиси катары таанытам. Адамдарга осы стрит-стайл тууралуу сөйлөдүк кой. Бизде тарихка өңүлүп карап. Эгер стрит-стайл тууралуу айтсак, тарыхта бизде да өз стрит-стайлыбыз болгон. Кемсел, элечек, чапан баары бар. Баска кимешектер, чапандар бар. Оларды кичкене өзүмдүн ар күндүк стиль. Бул элементтерди күнүмдүк стилге кошуп, кастингтерге барып, аларды көрсөтүү менен мен кайдан экенимди, өз өлкөмдү, өз этносумду жана бир аз харизмамды да чагылдырам. Соны көрсөтүп, және де кичкене харизманы көрсөтөмүн. Осы стрит-стайлды өзүмдүн стилиме коскандан бери, этно элементтерди стилге кошо баштагандан бери кастинг мүдүрлөрү мага көбүрөөк кызыгып, көбүрөөк сунуш бере баштады. Саласында жұмыс істеп жүрген адамдар көбінше мені сұрап, маған харизмаға кішкене бал қосып, және де бул позитивдүү тенденцияны ишимде ийгиликтүү колдонуп келем. Жана бул менин чындап эле сүйгөн стилим. Қалай өзімнің жұмысымда қалай оны қолданып жүргенімді енді стрит-стайл туралы айтсақ болады. Стрит-стайл подиумдарга да, трендбуктарга да толук көз каранды эмес сейрек мода форматы. Ал адамдардан, алардын мүнөзүнөн, алардын өзүн таануусунан жаралат. Бул адамдар азыр эмне модада деп журналдардан карабайт. Көчө өзү табиттин көз карандысыз лабораториясына айланды. Дизайнерлер Минайым көчө модасынын эволюциясында эң жакшы сапатты белгилейт. Бул тайманбастык. Анын айтымында азыр казакстандыктар өз иденттүүлүгүн авангард менен активдүү айкалыштырып, формалар менен эксперимент жүргүзүп, жаңы контрасттарды издешет. Өзүн көрсөтүү ыкмасы кеңейди. Жаңы көчө дизайнерлерге адамдардын дагы да тайманбас чечимдерге даяр экенин айкенелеп жатат. Мне кажется, мода стала более смелой. Мода мурдагага караганда кыйла тайманбас болуп калды. Эгер мурун биз таза, этно же бир аз консервативдүү стилдин айланасында гана жүрсөк, азыр кыйла чечкиндүү боло баштадык. Азыр иденттүүлүгүбүздү дүйнөлүк, чечкиндүү, авангарддык элементтер менен айкалыштыра баштадык. Натыйжада мода өзү да барган сайын тайманбас боло баштады. Возможно, и таким образом мода становится более смелой. Дизайнерлердин иши бул жөн гана бир кесип эмес, анда бир топ кеңири түшүнүк, бир жерде жалгыз чыгармачыл адам болуу жетишсиз. Бир учурда менеджер, бухгалтер, командасынын психологу жана албетте шыктануу кээде колго илинбей калган учурларда да өзүнө дем бере алган инсан болуш керек. Бирок дизайнерлердин тарыхы көрсөткөндөй, дал ушул кыйынчылыктар жергиликтүү индустриянын уникалдуулугун түзөт. Өнүгүү секирик менен эмес, акырындап болот. Жаңы дизайнерлер пайда болгон сайын, атаандаштык күчөгөн сайын. Ал эми суроо талап адамдарды эксперимент кылууга, жаңы ойлоп табууга жана кадимки чектен чыгууга түртөт. Модага кызыккан адамдар канчалык көбөйсө, индустриянын өзү ошончолук активдүү жылат. Акыр аягында казакстандык дизайнерлер бул жөн гана форма, сөөлөкөт жана фактура чебери эмес. Бул бир учурда бизнес жүргүзө алган, жергиликтүү маданиятты сактаган, команданы өнүктүргөн жана чоң күтүүлөрдүн басымына туруштук бере алган инсан. И когда все это собирается в одну кучу, получается такая
красивая, неоднозначная такая музыка, да, то есть как будто бы, знаете, нот не 7, а 10. Булардын баары бир жерге чогулганда ушундай кооз, бир эле учурда татаал музыканы элестетет. Сиз билгендей ноталар 7 эмес, 10 сыяктуу. Жаңылык пайда болуп жатат. Ошол үчүн бизде потенциал чоң деп ойлойм. Эң негизги нерсе бул адамдардын эмгеги. Ар бир чыгармачыл адам жөн эле жаратып койбойт. Анын командасы болот. Ал салык төлөйт, айлык төлөйт, материал сатып алат, өндүрөт. Бул негизинен орто бизнес. Ошондуктан биздин негизги үмүт ушул. Ал эми чыгармачылык жагынан биздин элде баары жакшы. Поддержала. И это, как правило, средний бизнес, поэтому мы все надеемся, самое главное, на это. Что касается творческости, у наших людей, у нашего народа с этим прям все в порядке. Чыгармачылык ар дайым көрүнүүнү, бааланууну талап кылат. Мен айым бул жагынан индустриядагы ивент активдүүлүктүн дем берүүчү таасирин белгилейт. Мне кажется, ивенты влияют на создателя тем, что Менимче, ивенттер жаратуучуларга таасир этет. Анткени биринчи кезекте адамдарда суроо талап ойгонот. Өз тажрыйбамдан айтайын. Кардарлар вау деп суктана турган нерсени сураганда, сен дагы өзгөчө, кооз нерсе жаратууга умтуласың. Ал эми суроо талап бир калыпта. Баарындай болгондо ошого жараша ошол эле нерселер жаралат. Эгер шаарда же өлкөлөрдө бир чоң, маанилүү иш-чаралар болуп жатса, бул да бизге стимул болот. происходит в городе или там в стране, это тоже для нас стимул, нам тоже хочется создавать, нам тоже хочется творить. Эгер казакстандык моданы тирүү организм деп элестетсек, Fashion Beauty Days Астана сыяктуу иш-чаралар анын жүрөк кагышы. Бир кезде жеке чыгармачыл умтулуу катары башталган бул демилге бүгүн мода, фото сүрөт, beauty индустрия жана ишкерчилик бир тилде сүйлөй турган ири аянтчага айланды. Роберт Алдияровдун айтымында идея ага сахна керек болуп турган маалда келген, өз мүмкүнчүлүгүн көрсөтө турган, белгисиздиктен чыгарып, чыгармачылыгын ачып бере турган мейкиндик. Ошентип кийинки индустриядагы эң көрүнүктүү долбоорлордун бирине айланган көргөзмө жаралган. Благодаря нашему событию творческие люди. Биздин иш-чаранын аркасында чыгармачыл адамдар өзүн көрсөтө алат, өнүктөш таба алат, идеялаштарын, инвесторлорду, демөөрчүлөрдү таба алат. Бул чыгармачыл адамдар үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр ачык турган аянтча, коллаборация, өнүгүү, өзүн өнүктүрүү. Биз баарыбыз өз ара аракеттенгенде, бири-бирибизди көргөндө күчүбүздү арттырабыз. Бул аянтча өсүү жана өнүгүү үчүн түзүлгөн. Усиливаем. То есть это все только для того, чтобы расти и развиваться. Эта площадка создана для этого. Адамдар өз ара аракеттенген сайын бири-бирин күчөттөндүрүшөт. Бул принцип 5 сезондук долбоордун өзөгүнө айланды. Формат убакыт өткөн сайын өзгөрдү. Эгер башында аудитория тар болсо, азыр иш-чаралар ар кайсы тармактагы профессионалдарды чогултуп, индустриянын чөйрөсүнө кеңейтип, жаңы деңгээлдеги кызматташтыкты жаратып жатат. Это больше, я думаю, формат, он немного трансформировался в плане того, что я сколлаборировал фэшн. Формат бир аз өзгөрдү. Мен фэшн менен башка индустрияларды коллаборацияладым. Ушунун аркасында аудиториябыз кеңейди. Эми бул тар чөйрө эмес. Бул фото сүрөт, мода, бьюти, макияж, чач жасалга стиль жана ушулардын баарына тиешеси бар кең аудитория. Биз дагы ушул форматта өстүк. Со стилем, совсем все, что можно назвать fashion и beauty. Вот, мы увеличились в этом формате. Ар бир мындай ивент бул алдыга жасалган реалдуу кадам. Бул жерде профессионалдык чөйрө бекемделет. Эксперттер, идеялар жана маанилер бир жерде чогулуп, индустрияны кыйла үн чыгарууга мажбурлайт. Иш-чаралардын саны жана масштабы көбөйгөн сайын индустрия системдүү түрдө өнүгөт. Локалдык мода туруктуу инфратүзүмгө ээ болуп, өсүү мүмкүнчүлүктөрү кеңейет. Ошентсе да этно багыттагы деле дизайнерлерди, уникалдуу образдары сүйүүчүлөрдү шыктандырып келет.